троллейбустун нарынга кереги жок негизи. Орто эле жерге чейин жетет. Биз 64-төн бери кайра Московское чейин басып келишибиз керек, либо Ыртыска чейин басып барышкан узагыраак жол болуп атпайбы. Лучше андан көрөк андай эле автобусту жүргүзүп коюшса жакшы. Бизге ошол анан троллейбус болгондо биз жака бияка келбейт экен. Анан автобустарда биздин конечныйга чейин до конца барбайт, могул жерде заправкага чейин келип бурулуп кетет. Кечке көпкө чейин күтүп калабыз. Эртең менен кээде жумушка чыгып каласың. Анан ошол кезде жок болуп калат, жетишпей калат автобустарчы. Анан троллейбустан көрө автобусту көбөйтүп берсе бизге жакшы болот эле. Негизи Московский аймагына троллейбустар деле келбей эле да, анан электробустар деле жаңы эле келип атат да. Ошого деле могул эмени электробустарды дагы көбөйтүп берсе жакшы болмок да, троллейбустардын ордуначы. Ошол. Жогорудагы кала тургундары колдогон бул демилге Борбордук Ленин көчөсүн 4 тилкелүү кылып кеңейтүү иштеринин аркасында чыккан. Жолдун айрым тилкелери тар болгондуктан троллейбустун линиялары батпай тыгын жаралчу. Мындан улам элге таза жана ылдам кызмат көрсөтүү үчүн электробустарды алып келүү аракеттери көрүлүүдө. 4 троллейбус бар болчу, каттап учет менен катташчу, 2 троллейбус дайыма. Анан жол башталып болгондон бери азыр токтотуп барат, бирок андан тышкары Бишкектен дагы троллейбустар сунушталып 6 троллейбус келген. Анан бул троллейбус боюнча азыр эме мындай жолдор болот, жолдун жасалышы болуп атпайбы. Азыр алып салуу эме боюнча андай маселени деле биз баягы башында көтөрүлүп, бирок элдин чогулушуна салып, коомдо талкууга алынып, анан депутаттар шайланып кеңеш келгенден кийин чечилет. Пока муну элдин талкуусунда да азыр мындай талкуу эле болуп атат. Андай алып салат же алат деген мындай чечим жок. Учурда калада 14 троллейбус бар. Нарын шаары жалпы 18 километр болсо, аталган коомдук транспорт анын 14 чакырымына гана кызмат кылат. Эгер аны шаардын башынан аягына чейин иштетип, линия тартуу жагын карай турган болсо, 10 миллион сом акча каражаты керектелет. Азыр 11-өнү чыгара албайбыз. Биздин линия 4 эле көтөрүлөт. Ремонттун кереги жок. Эгер актап сырдай иштесек гана ар бирөөнө где-то 10-15 миң сомдон кетиши мүмкүн да. А так запчасть албайбыз оң абалда. Дөңгөлөктөрү жаңы, запчасттары жаңы, бүт 2013-жылкылар болар. Биздин каладагы бул коомдук унаалар Россия мамлекетинин өндүрүшүнө таандык. Мунун бир данасы 35 миллион сом турат. Ал эми Кытай өндүрүшүнөн чыккан электробустардын бир данасы 10 миллион сомду түзөт. Демек, бир дана троллейбустун ордуна 3 дана электробус алууга болот. Маалымат иретинде айтсак, аталган муниципалдык транспорттарга жылына 2 миллион сом жергиликтүү бюджеттин эсебинен которулуп, 1-класстан 4-класска чейинки окуучулар үчүн бул коомдук транспорт акысыз болуп келген. Жибара Насырова, Нурсултан Болотбек уулу, Нарын жаңылыктары.